Ак үйдүн жанында Бакытбек Жетигеновдун тарапташтары митингге чыгышты. Ак үйдүн алдында депутат Бакытбек Жетигеновдун тарапташтары митингге чыгышты. Алар Бакытбек Жетигеновду боштондукка чыгаруу талабы менен чыгышкан. Нааразычылык акциясына чыккандар элди экиге бөлбөгүлө, эл өкүлү Жетигеновго боштондук, мыйзам баарына бирдей деп жазуулары бар плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет депутат Бактыбек Жетигеновду бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып менен кармаган. Андан соң бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелери боюнча сот тарабынан камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы колдонулган. Бүгүн 22 декабрда Жогорку кеңеште Бакытбек Жетигенов боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу каралат. Булак супер чекиткейжи. Жогорку сот Батукаев ишин кайра карайт. 22 декабрда Жогорку сот Батукаев иши боюнча адвокаттардын 1 жыл мурдагы арызын карайт. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев билдирди. Жогорку сот Батукаев иши боюнча сот болорун, толук маалымат сот отурумунан кийин берилерин билдирди. Андан сырткары 1 май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча иш каралат. 21 декабрда Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушу жана Орхан Инандыга Кыргызстандын жарандыгын берүүнү териштирген кылмыш иштин алкагында Атамбаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Бул тууралуу райондук соттон кабарлашты. Октябрда Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоого катышып калышы мүмкүн деп койсо, башкы прокурордун орун басарынын катынын негизинде мурдагы өкүмүн жокко чыгарган. Эми кайра 1 жыл мурун жазган арызды кайра экинчи жолу караган жатышыптыр, деди Жошев. Былтыр октябрь окуяларынан кийин мурдагы президенттин адвокаттары сот процессинде Атамбаевдин жарыш сөзгө чыгуу жана акыркы сөз алуу укугу бузулган деп Жогорку сотко арызданышкан. Мекеме адвокаттардын арызын канааттандырып, ишти кайра кароого жиберген. 2021 жылы 12 октябрда Жогорку сот Батукаев иши боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, мурдагы президентке чыккан өкүмдү кайра күчүнө киргизген. Кыргызстанда баңгизат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, адам өлүмүнө алып келген башаламандык уюштуруу үчүн айыпталып, 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Кримтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтене баштаган. Атамбаев ушул ишке байланыштуу Кой Таш айылындагы үйүнөн кармалган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өткөн. 2020 жылы 23 июнда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайипов Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Ошол эле жылы 17 августта Бишкек шаардык соту ишти карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Булак Ком Чекит пресс. Айым Камчыбекова УКМК Калмаматовдун паспорту жасалма болушу мүмкүн деп жатат. Саясатчы Бактыбек Калмаматов 8 сааттан бери Улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип жатат. Бул тууралуу анын адвокаты Айым Камчыбекова билдирди. Анын айтымында атайын кызмат Калмаматовдун жалпы жарандык паспорту жасалма болушу мүмкүн деп текшерип жатат. Бактыбек Калмаматов учуу алдында сот департаментинен чек ара кызматынан өлкөдөн чыгууга чектөө жокпу деп текшергенбиз. Эч кандай тоскоолдук жок деген. Аэропорттон каттоодон өтүп чек ара кызматына жеткенде чек арачылар рейстен алып калышты. Эмне себептен кармап жатасыңар десек, атайын кызматтын Калмаматовду кармап өткөрүп бергиле деген оперативдик буйругу бар дешти. 1 сааттан кийин УКМКнын кызматкерлери келип, чакыруу кагазын беришти. Эмне маселе десек, паспортуңар жасалма дейт. Бул паспорт менен Украинага, Түркияга, Өзбекстанга барып келген. Калмаматовдун адвокаты сурак 8 сааттан ашык убакыттан бери жүрүп жатканын, бул мыйзам бузуу экенин белгиледи. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов 22 декабрдын түнүндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирип, видео кайрылуу жасаган. Булак Арба Чекиткейжи. Сулайманов мандат маселеси Оргалча менен Акаевдин талашы эмес. Мандат маселеси Токтобүбө Оргалча менен Жанар Акаевдин ортосунда чыккан көйгөй эмес. Алардын ордунда башка талапкерлер деле болуп калышы ыктымал эле. Мындай пикирин Алтынбек Сулайманов Спутник Кыргызстан радиосунда маек куруп жатып билдирди.
Анын айтымында 7 мандат алган партияда гендердик квотага 2 мандат берилсин деген жобону БШК шайлоого чейин кабыл алган. Эл арасында биздин партиянын эки талапкеринин ортосунда мандат үчүн пикир келишпестик жаралгандай көрүнүш пайда болуп калды. Чынында алардын ордунда башкалар болушу деле мүмкүн эле. Бул жерде мүчүлүштүк борбордук шайлоо комиссиясынан кетти. Анткени аталган мекеме шайлоого чейин эгер кайсы бир партия 7 мандатка ээ болсо, анын экөө квоталык талапкерлерге бөлүнсүн деген жобону кабыл алган. БШКнын юристтери иштеп чыгып, аталган жамааттык уюм баары бир добуштан колдоп беришкен. Өзүңүздөр билгендей, математикада деле алтын эреже бар. Анда көрсөткүч 2,5%дан аз болсо ылдыйга, 2,5%дан ашса толук 3 болуп эсептелет. Бул көз караштан алганда 7 мандатка 2,1 квоталык орун болуп, 2 аял депутаттын келиши мыйзамга туура келүүдө. Бирок БШК шайлоо өткөндөн бир күндөн кийин өздөрү кабыл алган жобону өзгөртүшөт. Биз мына ушуга нааразы болуп сотко кайрылганбыз. Мындай көрүнүш бардык эле партиялар ичинде болуп калышы ыктымал, деди Сулайманов. Ал учурда БШК жогорку сотко кайрылуу укугуна ээ экендигин кошумчалады. Белгилей кетсек, БШК 15 декабрда өз чечими менен квота бөлүштүрүү тууралуу жобону өзгөрткөн. Ага ылайык мурда 7 мандаттын экөө аялдарга берилсе, өзгөртүүдөн кийин 3-өө бериле турган болгон. Бул Альянс партиясына түздөн-түз таасир этип, тизмедеги Жанар Акаевга мандат берилбей, анын ордуна Токтобүбү Оргалча ээлеген. Ал эми Альянс партиясы сотко кайрылып, жыйынтыгында Бишкек административдик соту 21 декабрда Жанар Акаевга мандатын кайтарып берди. Булак Спутник чекиткейжи. Тажик чегарачылары кыргыз жаранына ок чыгарганы айтылды. Жолдо унаасын айдап бараткан кыргыз жаранын тажик чегарачылары атып, качып кеткендиги айтылды. Бул тууралуу видео социалдык тармакка тарады. Анда 21 декабрь күнү саат 15:00 чамасында 3 тажик аскер кызматкери жолдо унаасы менен бара жаткан кыргыз жаранын жарадар кылып качып кетишкен. Окуя Баткендеги Максат айылында болгондугу айтылган. Жергиликтүү тургундар окуя боюнча Супер KG порталына төмөнкүлөрдү билдиришти. Максат менен Жаштык айылынын ортосунда бензин ташыган айдоочу эгинге суу коюп жаткан учурда тажиктер чыгып келип ок чыгарышкан. Айдоочу чечиле элек жерден суу алган экен, дешти жергиликтүү тургундар. Ал эми чегара кызматына байланышка чыгуу мүмкүн болбой жатат. Булак Супер чекиткейжи. Жаңы чакырылыштын депутаттары мандат албай калышы мүмкүн. Эртең жаңы чакырылыштын депутаттары мандат албай калышы мүмкүн. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдирди. Анын айтымында салык кодекси боюнча мыйзамды өткөрүү үчүн депутаттар чогула албай жатат. Салык кодексинин жаңы долбоорун кароо үчүн Жогорку кеңеште кворум болбой жатат. Булак Назар Ньюс чекит.org.